Борбор калаада кургак учук, ВИЧ, СПИД, сарыктын С түрү оорулардын алдын алуу үйрөткөн окуулар башталды. Улуттук Кызылай коому уюштурган иш-чарага 25 мамлекеттин өкүлдөрү, жогорку кеңеш депутаттары аталган оорулардын алдын алуу менен иш алып барган эл аралык уюмдардын адистери катышууда. Уюштуруучулар семинар уюмдар ортосунда тажрыйба алмашуу үчүн негиз болуп берет деген ишенимде. Изилдөөлөргө ылайык дүйнөдө Борбор Азия өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда кургак учук, ВИЧ, СПИД, сарыктын С түрү курч көйгөй бойдон калууда, анткени Борбор Азия аталган оорулар боюнча алдыңкы орунда турат. Бул курч маселе бүгүнкү берүүбүздүн талкуусунда 11 каналынын түз эфиринде Кызыл Жармай коомунун ыктыярчысы Атай Ибраев бизде конокто. Куш келипсиз, Атай мырза. Саламатсыздар. Айтсаңыз, социалдык көйгөй болуп эсептелген кургак учукту жеңүүдө эмнелер тоскоолдук болууда? Эми негизги маселе бул стигматизация деген түшүнүгү, бул деген жана биздин эл эмне дейт деген. Бул ооруп калган адамдардын ошо мен ооруп атам деп айта албагандыгы да коркушат. Же болсо бул дарылоону баштап үзүлүп кетишет. Мисалы бир түрмөдөн чыгып жоголуп кетишет да, и дарылоо процесси ошо менен бүтүп калат. Башкасы бул коомдун маалымат жетишпестиздиги да, эл эмне экенин билбейт жакшы. Негизи соңку 15 жылда Кыргызстанда кургак учуктун аныкталган учуру, бул илдеттен каза тапкан адамдардын саны кыйла азайган деген да маалымат айтылып жатат. Бул канчалык олуттуу айырмачылык? Азайганы 3% деп эсептесек болот. Тенденция бар, бирок буну менен ШЛУ деген туберкулез болот. Бул широкая лекарственная устойчивость туберкулез да, бул мисалы адам айыгып кайра туберкулез болса, уже биринчи этапта колдонулган дарылар уже жардам бербей калат. Ушундай бир азыр маселе бар. Мына ВИЧ, СПИД оорулардын басымдуу бөлүгүнө корголбогон жыныстык катнаш жана баңгизаттуу ийне аркылуу сайынып колдонулган жуктургандар түзөт. Бул илдет менен алышуу канчалык натыйжалуу болуп жатат? Сиз айткандай эле ушул көбү баңгизат ушундай жаштар арасы болот да. Бул жерде Кызылай коому негизинен өткөрүлгөн иш-чаралар бул информационный сессия деп коебуз. Бул жогорку окуу жайларда, мектептерде биздин волонтерлор келип ушундай профилактика иштерин жүргүзөт да. Эми кандай гана дарт болбосун, ар бир оорунун өзүнүн азабы бар. Бул инфекцияны жуктуруп алгандарга колдоо көрсөтүү кандай болууда? Мисалы бизде патронажный сестра деген болот. Алар ушул ооруп аткан жарандар менен башынан аягына чейин жүрүшөт да. Алар дарыларды алсын деп жанынан карап, же башка психосоциальный помощь көргөзүп, алардын мисалы дарылоо курсун үзбөгөндөргө ай сайын продукты берилет, ошентип поощрять этип, ар кандай жардамдар берилет. Мына учурда сыртта мигрант болуп иштеп келген кыргызстандыктарда аталган дартты жугузуп алгандар көбөйгөнү айтылууда. Бул жаатта иш алып барып жатабы? Биздин Кызылай коомубуз мигранттар менен тыкыз иштешет, башка суроолор боюнча. Анан бул туберкулез кургак учугу менен да иш-чаралар өткөрүлөт. Азыркы сиз айтып кеткен ушу семинарда ушуга байланыштуу да. Ал жерде биз мисалы Орус элинин Кызыл Крест коому бар. Ошол как раз ошондой жерлерде бул маселелер чечилет да. Иш-чаралар өткөрүлөт. Алдың алуу иш-чаралар алып жүрөсүздөр. Кайсы дарт болбосун, аны дарылоо бир эле дарыгердин эмес, ар бир жарандын маселеси. Учурдун курч оорулары болуп жаткан мындай илдеттерден оолак болууга кандай кеңеш бермек элеңиз? Эми бул гепатит, анан кургак учук оорулары жөнүндө айтсак, булардан коркпош керек. Буну дарылоосу мүмкүн. Бул жерде жанагы тыштабаш керек. ВИЧ болсо деле, мисалы азыр ВИЧ менен жашаса болот. Бул адамдар коркпошу керек. Бирок бизден да бул адамдарды жанакындай стигматизация кылбаш керекпиз да. И негизинен бул ошо коркпош керек да. Ачык айкын келип эле силерге кайрылса болот, э? Кайрылыш керек, жардам дарыланыш керек. Эми маегиңизге рахмат айтам. Кыргызстанда кургак учук, ВИЧ, СПИД, сарык ооруларын алдын алуу жана бул илдеттер менен күрөшүү жолдорун Кызыл Жармай коомунун ыктыярчысы Атай Ибраев менен маектештик. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.